Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Азыр айтыла турган сөз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрү, хадистер ата-энени ыйлатуу тууралуу. Ата-энени ыйлатпаш керек экен да. Эгерде ата-эне ыйлап атса бала үчүн, бул ата-энеге баланын ак болгонунун бир түрү дейт да. Ата-энеге ак болуу бул чоң күнөө экен. Абдуллах бин Умар Аллахандан ыраазы болсун айтат, ата-эненин балага нааразы болуп ыйлаганы баланын аларга ак болгонунун бир түрү жана бул өтө чоң күнөө. Абу Хурайранын Аллахандан ыраазы болсун айтымында Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун мындай деген: 3 түрдүү дуа шек күмөнсүз кабыл болот. Зыян тарткан адамдын дуасы, сапардагы адамдын дуасы, ата-эненин баласына кылган дуасы дейт. 3 түрдүү дуа шек күмөнсүз кабыл болот дейт да. Зыян тарткан адам дейт да, мазлум деп коет. Ошол адамдарды мындай кыжаалат кылбаш керек экен, бир зыян, бир зулумдук кылбаш керек экен. Ал кааргап койсо, ошол дуасы бизге тийип калат экен, өтүп кетет экен. Ошондой эле сапарда жүргөн адамдын дагы дуасы кабыл болот экен, мусафир болуп. Эгерде биз сапарда канчалык кыйналып жүрбөйлү, бул дуа кылганга канчалык деле көп энергия кетпейт, убакыт кетпейт. Ичибизден эле Аллага жалынып, жалбарып турсак, ошол дуа болот да. Зикир айтып турсак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам айтып турсак, бул дагы дуанын түрлөрүнө кирет. Ушунубуздан жазбайлы, жакшылыктан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.